Онлайн жыйындын жүрүшүндө өкмөттүн облустардагы өкүлдөрү өздөрүнүн аймагындагы инвестициялык климат өткөн жылда бул багытта аткарылган иштер тууралуу маалымат беришти. Сырттан инвестиция тартуу өлкө экономикасын чыңдоого шарт түзөт. Бул багытта Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү элчиликтери аймактардагы адистер менен тыгыз иштешүүсү маанилүү. Расмий маалыматтар боюнча акыркы 9 айда өлкөгө келген инвестициянын көлөмү дээрлик 30%га төмөндөп кеткен. Чүй облусу өлкө өндүрүшүнүн локомотиви болуп эсептелет. Облуста жеңил өнөр жайы, металл, кен иштетүү акырындык менен кайрадан жанданууда. Өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлү Мирбек Мияровдун айтымында, облуста бир катар чакан долбоорлор ишке ашкан. Эми болсо сырттан инвестиция тартуу менен ири долбоорлорду ишке ашыруу максаты турат. Мамлекеттик деңгээлде карап көрсөк, бул бүгүнкү күндөгү Южный Чуйский канал строительствосу. Экинчиси болсо бул реконструкция, чистка бычканыкы. Анткени өзүңүздөр көрөсүңөр, биз азыр жай айлары келет, жай айлары келгенде эле ушу бычканын суусу, кеминден чыккан суу Панфиловго жетпейт. Бул 50-70%га чейин суу жердин астына просачивайт деп, нижний зонадагы бизден канча деген гектар жерлерибиздин баары уже туз болуп атат. Бул келечекте өтө коркунучтуу нерсе. Мен мындайган ошо чоң проекттин долбоорлордун арасына киргизем. Сары-Өзөн чүйдүн климаты жер иштетүү, айыл чарбасы менен алектенүүгө да ыңгайлуу. Андыктан бул тармакты да эл аралык донорлордун колдоосу менен өнүктүрүүгө болот. Өлкөгө сырттан инвестиция тартып, ири долбоорлорду ишке ашыруу үчүн мамлекеттик органдар тарабынан да жагымдуу шарттар түзүлүшү зарыл. Себеби инвесторлор үчүн өлкөдөгү туруктуулук жана тынчтык баарынан маанилүү. Эми мындай маселени масштабын алып атабыз. Анткени деген биякта эле ачылып аткан нерсени бияка ачып салсак, эртең производствонун реализациясы жок болуп атат. Сбыт жок болгондон кийин бул бунусу жабылат, мунусу жабылат. Биз ачылып иштеп аткан жерсе экинчи нерсени ачып туруп тиге бут тоспошубуз керек да. Биз кайра эгер ошо иштеп атабы, эгер ачкыбыз келип кайра ошо инвестиция келсе, андан көрө келе мунун объем оборотун көбөйтөлүк. Бүгүнкү күндө 200 орун болсо 400гө көтөрөлүк деп. Бүгүнкү онлайн жолугушууда бир катар сунуш пикирлер да орун алды. Тагыраагы чет элдик донорлор менен иш алып бара турган жогорку билимдүү, кесипкөй кадрларды даярдоо маселеси талкууланды. Аны менен бирге өлкөнү өнүгүү жолуна сала турган долбоорлорду ишке ашыруу үчүн ведомстволордун комплекстүү иш алып баруусунун зарылчылыгы айтылды. Автандил Бактыбеков, Улукбек Азизбеков, СТВ.